Жана саат KG тартуулайт. Пайгамбар төрөлгөн айчы Рабиул Ауал. Рабиа деген сөз араб тілінде бізде жаз. Жаз бірінші келіп жайы. Жаз келген кезде қардың астындағы азыр өліп жатқан гүлдер, өсімдіктер ақырын өсіп шыға өніп. Кейбір материалистер айтады, эми асыл жаның өлгөнүнө ким тияққа барып келиптир дейді. Сен тияққа барып келбейле көріп отпайсың бы? Роза гүлдерің азыр өліп жатады. Ертең жаз келіп, күн келген кезде қандай қайра өніп өсіп жатады. Ошондой болуп мүрзөдөн өніп чыгасың. Мушрик Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанына келіп, чириген сөөгүктү кармап алып, бүгүн да ал мушриктин пикирлештери өтө көп. Анын жолун жолдогондор бар. Пайгамбардын жанына чириген сөөгүктү кармап эзип салат дагы. Асманга үйлейт, Убай ибн Халаф деген. Асманга үйлейт да, "Кала ман юхил изама ва хия рамим?" Чирип калган тирикти ким тирилтет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага карап турганда Аллах Таала Жабраил алейхиссаламдан дарроо аят түшүрөт. "Кул юхиха аллази аншаха вала марра." Айткын, бул сөөгүк жок экени де пайда кылган зат тирилтет де. Барды кайра пайда кылуу оңойбу же жокту бар кылуубу? Бу сөөгүк жогунда бар кылдыбы? "Кул юхиха аллази аншаха вала марра." Биринчи жоктон бар кылган тирилтет деп айткын дейт. Бүгүн да көптөгөн атеисттер, материалисттер, кудайсыздар айтат. Эми тияка баргандан кийин кантип тирилтет дейт. Жөн эле көрүп атпайсыңбы жаратылышты? Туура эмеспи? Мана кышында баары өлүп жатат. Эртең тирилип атабы? Биз да ошондой кайра тирилебиз. Пайгамбар саллаллаху Рабиа сөзүнөн кирип кеттим да бете. Рабиа деген сөз жаз келип, чыныгы ушундай өлгөн өсүмдүктөргө, гүлдөргө, башкаларга жан кирип, жан пайда болгон кезде пайгамбар төрөлгөн. Биздин жашообузда эмес, чыныгы жашоо иман менен, ислам менен жашоо. Адамдарга чыныгы жашооду тартуулай турган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабиа кышында эмес, күзүндө эмес, качан төрөлүптүр? Жазында төрөлүптүр. Дүйшөмбү күн эрте менен. Биринчи сүттү айтканмын, кимдин сүтүн эмген? Суайба деген кул аялдын сүтүн эмген. Ал сүйүнчүлөп келсе Абу Лахаб бүгүндөн баштап кулдуктан бошсун дейт. Башкача айтканда, бул баланын төрөлүшү менен бендеге кул болбойт. Бүгүндөн баштап кулдар азаттыкка чыгат дейт. Амина анжабат Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалам. Амина энебиз Мухаммад алейхиссаламды төрөдү, ал дүйшөмбү күн эле. Кайсы күн төрөлүптүр? Машалла. فإن محمد صلى الله عليه وسلم جعل من العبيد سادة وقادة. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулдарды лидерлер, жетекчилер кылды. Ал кулдар ким эле? Хазраты Билал кечеги кул эди. Кабанын үстүнө чыгарып азан айттырды. جعل من عباد الحجر حداة للبشر. Ташка сыйынгандарды пайгамбар төрөлбөсө мурда ташка сыйынат эле да. Инсаниятты башкаруучулар кылды. وجعل من رعاة الغنم زعماء الأمم. Кой баккан арабтарды диндеги сахабалар ошо үммөттү, элди башкарган жетекчилер кылды. Аллах табарак ва таала хадиси кудсиде мындай дейт: "Би'иззати ва жалали", өзүмдүн улуулугума ант ичем, "Лау салаку илейя кулла тариq", бул эл кайсы жолго мага карай жол албасын, "Вастафта алейя куллал баб", бардык эшиктерди келип такылдатпасын, "Ма фатахту лахум хатта я'ту халфака я хабиби Мухаммад", эй Мухаммад, булар сенин артыңдан келмейинче бейиштин эшиги буларга ачылбайт дейт.